Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсү старт алды. Ассаламу алейкум, ардактуу айымдар жана мырзалар, жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандар, баарыңыздарга кечки саламдарды айтып, бүгүнкү биздин тарайтканда күндөрдүн султаны жума күнкү түз эфирдеги берүүбүз башталды. Баарыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз. Мынакей өзүңүз айткандай эле бүгүн 20 ноябрь жума. Бүгүн бардык тилектердин жана дуаларды кабыл алына турган, башка күндөргө караганда 2 эсе, 3 эсе кабыл алына турган күндөр. Андыктан бүгүн жакшы ниеттерди кылыңыздар, жакшы тилектерди бизге жазыңыздар, ардактуу көрүүчүлөр. Биз болсо түз эфирдеги өз берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз, ардактуу замандаштар. Андыктан баарыңыздар экранга жакын отуруп, Баткен телеканалы менен бирге болуңуздар. Түз эфирде кызыктын баары алдыда. Бүгүн студиябызда меймандарыбыз бар. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле, мына бул жума Рахмат сага медайым акциясы жүрүп жаткан учуру. Жалпы эле учурдан пайдаланып, ак халатчан агаларыбызды, эжелерибизди чын жүрөктөн ушул майрамдар менен куттуктайлы. Албетте ушул кийген халатындай ниеттери, жүрөктөрү ак болуп, жана ден соолугу чың болуп жүрө берсин дейли. Дал биздин студиябызда медайым эжелерибиз келип конокто олтурган чагы. Анда мен четинен тааныштырып берейин, ардактуу көрүүчүлөр. Баткен областык биргелешкен ооруканасынын төрөт бөлүмүнүн улуу Умай энеси Абаскан Акматова студиябызда. Саламатсызбы? Жана ошондой эле кийинки коногубуз Баткен областык биргелешкен ооруканасынын дарт тапма бөлүмүнүн медайымы Зуфия Кочкорова. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Кутман кечиңиздер. Кечки маанайыңыздар кандай? Манайыз жакшы. Акцияны бүтүрүп. Демек, бир жумалык акция жыйынталып отурат, э? Бүгүн Кудай буйрса жыйынтыкталып, бүгүн ооруканада акыркы медайымдарды сыйлоо күнү болду десек болот. Биздин медайымдардын эмгеги акталды десек болот. Бүгүн биз үчүн кубанычтуу. Ардактуу көрүүчүлөр, мынакей Абаскан эжебиз менен Зуфия эжебизге дагы балким сиз эми Кудай сактасын, баягы больницага, ооруканага түшүп, ушул эжелерибизден бир кандайдыр жардам алган болсоңуз, учурдан пайдаланып, мына экрандын астында биздин WhatsApp номерибиз турат. Дал ушул номер аркылуу өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды айтып, же болбосо жалпы эле өзүңүздүн ушул ооруканада иштеген бир туугандарыңыз, ата-энеңиз, досторуңуз болсо, ыраазычылык иретинде учурдан пайдаланып, мына ушул Рахмат сага медайым акциясы бүгүн жума күнү жыйынталып турган чагы, ошондон аракет кылып жетишип калып, 223 03 03 66 WhatsApp номерибизге өзүңүздүн ыраазычылык сөзүңүздү калтырсаңыз болот. Буюрса, биз маектин улантабыз, жана ошондой эле албетте эфирдин жүрүшүндө кызыктуу викторина оюндарыбызды дагы баштамакчыбыз. Көрүп тургандай эле алда чоң белектерди баарын сиздерге ыйгарабыз. Андыктан шашылыңыздар дейли. Мен эми алгач эле ушул сиздерге суроолорумду берип кетейин. Урматтуу Абаскан эже, сизден баштайын деп турам. Ушул медицина тармагында канча жылдан бери эмгектенип иштеп келе жатасыз? Медицина тармагында буюрса ушул жылы 18 жыл болуп калат экен. Ушул кесипти тандап, балалык кыял менен ушул Умай эне болсом деп, элиме кызмат кылсам деп ушул иштеп, быйыл мына 18 жыл деп белгиленип, быйыл ушул дүйнө жүзүгө келген апат десек болот. Ушул оорудан улам биздин кызматыбызды эл баалады деп ойлойбуз. Элдин сый-урматыны, мамилесини көрүп сезип атабыз. Ошон үчүн элдерге чоң рахмат. Биздин губернаторыбызга, мэрияга, акимиятка, ошондой эле өзүбүздү жетектеген жетекчилерибизге дагы чоң рахмат. Бардыгына ден соолук каалайбыз, иштеринде ийгиликтерди каалайбыз. Ушул биз кылган кызматтарды эл баалап жүрө берсин дейбиз. Зуфия, айтсаңыз, сиз ушул дарт тапма бөлүмүндө канча жылдан бери эмгектенип келатасыз? Мен 10 жыл хирургия бөлүмүндө иштеп жүрдүм. Андан кийин азыр отпускада жүрдүм, декретный отпускада.
азыр дарт тапма бөлүмүндө 3 жылдан бери эмгектенемин. Жалпы ошондо стажыңыз канча жылдык? 13 жыл болуп калат. Калды. Жакшы, анан мынакей айтып калдыңыз, ушул азыр пандемия учурунда сиз айтып атасыз, эми баягы ушул ак халачандардын бир аз болсо да эмгеги бааланып мындай көрүнүп калды десек болот да. Буга чейин анчалык маани бербей келди болуш керек менимче, элибиз. Эми ушул азыркы учурда биздин медицина кызматкерлеринин мындай чыдамдуулугунан десек болот да, бул табияттан берилген чыдамдуулук болуш керек. Себеби жокко дагы кайгы капа тартпадык, барга дагы сүйүнүп кетпедик. Мындайга айтканда аз маянага дагы чыдап иштеп кызмат кылып келдик да. Анан ушул пандемия башталганда башка дүйнө жүзүгө караганда дагы Кыргызстандын канчалык деңгээлде медицина тармагы артта калгандыгы, мед кызматкерлердин кандай шартта иштеп аткандыгы элге ачык айнын көрүндү деп ойлойм да. Мисалы үчүн ошол убакта мурда эми тартип боюнча саат менен иштеп атканбыз да. Анан пандемия башталгандан кийин элдер дүрбөлөңгө түшкөндө бул эми өтө мындай дүйнө жүзү боюнча катуу келбедиби? Ошоның үчүн мындай айтканда элдер депрессияда көп болду да. Ошого медиктердин дагы мындай айтканда мындай сабырдуулук менен ошондо дагы чыктык деп ойлойм. Жоготуусуз чыктык да. Медиктер Кудай кааласа. Кудай кааласа ушул оорудан арылсак, мен ойлойм жакшылыктар бар алда деген ойдобуз. Азыр эми мен жалпы биздин көрүүчүлөргө суроо берип кетейин. Эми викторина оюндарыбызды баштап коелу. Менимче бул суроого азыр эгер Зулфия эжеге туура берсем бат эле таап алышы мүмкүн. Ошондуктан мен жалпы көрүүчүлөргө бул суроону узатайын деп турам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин алгачкы эле сурообузду экрандын астына азыр биздин режиссерлор чыгарып коет. Кыргызстанда хирургдардын атасы аталган дарыгер ким деген суроо, ардактуу көрүүчүлөр, азыр экрандын астына чыгат, варианттары менен чыгат. Эгерде тапкан болсоңуз, дароо бизге байланышка чыгып, жоопту айтасыз. Эгер жообуңуз туура болгон болсо, мен экинчи суроону дагы берем. Аны дагы туура тапкан болсоңуз, анда биздин демирчүлөрдөн мондолгон чоң белектерди ыйгарабыз. Ал эми бир эле суроого жооп берип утулуп калган көрүүчүбүз болсо, аны да биз куру кетирбейбиз. Ага дагы бизде мондолгон таттуулар бар. Албетте, бул дагы биздин демирчүлөрдүн атынан. Биздин демирчүлөр, ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай эле, Эркетай дүкөнү бул жактан сиз жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 16 жашка чейинки улан кыздарга акыл эсти өстүрүүчү оюнчуктардын түрлөрүн жана ошондой эле кийим кечелердин баардык түрлөрүнү тапсаңыз болот. Андыктан ошол Эркетай магазинин дүкөнүн мен сиздерге сунуштайм. Дареги Баткен шаары, Курманжан дүкөнүнүн арты жагында жайгашкан. Жана ошондой эле кийинки биздин демирчүбүз бул Кыргызстан дүкөнү. Кыргызстан дүкөнүндө сиз барып, дүң жана чекене баада үй турмушуна керектүү баардык продукталардын түрлөрүнү арзан баада алсаңыз болот. Дареги болсо Асылбек соода борборунун жертөлө подвалында жайгашкан десем жалышпайм. Баарыңыздарды дагы дал ушул Кыргызстан дүкөнүнө чакырабыз. Анда эжелер келиңиздер, сөзүбүз курбул болсун. Бир жагымдуу чыгарма сиздерден болсун. Ардактуу көрүүчүлөр, Зулфия эжебиз менен Абаскан эжебизди бүгүн жөн гана маек эмес, жана ошондой ырдаган дагы чакырганбыз. Буюрса азыр эжелерибиздин башка таланттарын сиздерге ачып бергенге аракет кылалы. Анда азыр Зулфия эжем комузду көтөрө келген. Комуздун коштоосунда жагымдуу музыкалык чыгарма болсун. Анан мен көрүүчүлөрдөн келген суроолордун жообун кабыл алам. Кайсы чыгарманы мүмкүн болсо бир шамдуураак, жакшы чыгармалардан болсо жалпы көрүүчүлөргө. Мен анда өзүбүздүн кулунубуз Аппаз Жайнаков раматылык Өрүк зарга кетели деген ырын ырдап берейин. Жалпы көрүүчүлөргө анда жалпыңыздарды Өрүк зарга чакыралым жана Баткен телеканалында кечки Баткен көрүүсүн көрүүгө чакырабыз. Кеттик анда. Зулфия Акбачкорова.
зарга кетели, өрүк зарга кетели, макул болчу. Өрүк зарга кетели, өрүк зарга кетели, макул болчу. Кол чагалар болсун. Үнүңүзгө береке, Зулфия эжем. Демек сиз бул комузду канча жылдан бери ойноп келатасыз? Канча жашыңыздан үйрөнүп баштадыңыз дегендей? Комузду музыкальный кружокко катышканбыз да. Анан 5-класстан эле ойноп келе жатам. Азыр эми анча-мынча мына больницада болгон кружоктун жакшылыктарга эми катышып турабыз. Демек мына азыр ошол Рахмаса медайым акциясына дагы катышып ырдадыңызбы? Анда ошол флешмобдо бийледик. Демек сиз бийлейсиз дагы? Ооба. Азыр шок музыка койсок бийлеп бересизби элечи? Тамаша. Азыр бизде келген көрүүчүлөрдөн СМС билдирүү бар экен. Кутман кечиңиздер менен дейт. Саламатсыздар, Баткен телеканалы жана Ак Калачан медайым эжелер, майрамыңыздар кут болсун дейт. Эч качан оорубай, эл арасында элге эмгегиңиздер сиңе берсин. Жалпы алыскы Бөжөй айылынын атынан чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз деп сиздер терең урматтап Медер мырзадан бизге СМС билдирүү келген экен. Чоң рахмат Медер мырза. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин берген сурообуздун жоону СМС аркылуу эмес, мүмкүн болсо чалып айтсаңыз жакшы болот. Анткени биз сизге экинчи дагы сурообузду узатканга аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан мүмкүн болсо чалыңыздар. Демек ой келди, биринчи ошол хирургдардын атасы ким дегенде? Султанмурат. Жок, айтпай туруңуз бирок. Бирок келди, бирок азыр анда мен бул жакта дагы өтө туура эмес жооптор дагы келип атат. Мен азыр атабай турайын. Азыр чалган көрүүчүбүз бар экен. Эң алгачкысын алып көрөйүн. Алло, саламатсызбы? Алло, мына суроого жооп берейин эле. Алгач таанышабыз. Ассаламу алейкум. Аты жөнүңүз ким болот? Мен Бужумданмын, Жайнаков Абдалим деген. Ким дейсиз атыңызды? Жайнаков Абдалим. Кечки Баткенин берүүсүн көрүп атасызбы ага? Шону көрүп отуруп азырына. Суроого жооп берейин деп чыктыңыз. Abo. Анда кулак сизде. Акун Бабаев. Ким дейсиз? Акун Бабаев. Ахунбаев, Иса Ахунбаев, Кыргызстандагы хирургдардын атасы аталган. Жок. Иса Ахунбаев. Жок, тилекке каршы сиздин жооңуз туура эмес болуп калды. Биз болсо албетте сиз менен коштошуп кийинки көрүүчүбүздү каалаганга аракет кылабыз. Кыргызстанда хирургдардын атасы аталган дарыгер бул Иса Ахунбаев эмес, башка болчу. Кийинки көрүүчүбүздөн сурап көрөлү. Саламатсызбы? Алло? Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз? Десем көрүүчүбүз кетип калды. Мүмкүн болсо байланышка чыкканда ардактуу көрүүчүлөр сыналгыдан алысыраак туруп алыңыздар. Алло, саламатсызбы?
Алло. Кутман кечиңиз менен. Алло. Бир аз сыналгыдан алысыраак туруп алыңыз, ардактуу көрүүчү. Алло, саламатсызбы? Суроо жооп берейин дедик эле. Алгач таанышабыз, аты жөнүңүз ким, каяктан байланышка чыгып атасыз? Бужун айылынан чыгып жатабыз, атым Нурайым. Нурайым, кечки Баткен берүүсүн көрүп атасызбы? Ооба, көрүп жатабыз. Жагатабы сизге? Ооба. Эмнеси менен жагатат? Эже сынырдаган аябай жакты. Жердешибиз ошону көрүп атканбыз. Жакшы. Анда Нурайым, жоопту күтөлү. Кыргызстанда хирургдардын атасы аталган дарыгер ким? Сабыр Жумабеков деп ойлоп турам, өзү. Деп ойлоп турасыз, Акыркы жоогуңузбу? Ооба, жок. Жок, сиз менен да коштошобуз. Ал дагы эмес экен. Демек, азыр бизде карап көрсөк, А варианты менен В варианты кетти. Бул жакта эки гана вариант калды. Андыктан кийинки көрүүчүбүздөн угабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Кутман кечиңиз менен. Рахмат, тең болсун. Аты жөнүңүз ким болот? Каяктан байланышка чыгып атасыз? Атым Бахар. Бахар. Булак башынан. Булак башынан. Жатам. Демек, бизди көрүп атасыз азыр, Көрүп турам, ооба. Кыргызстанда Соңустарга жоом бул Мамакеев болуш керек. акыркы жоогуңузбу? Ооба. Анда сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз, ардактуу Бахар, Ооба. Албетте, Кыргызстанда хирургдардын атасы аталган бул Мамбет Мамакеев экен. Анткени бул киши өзүңүздөр билгендей эле рекордко да кирип 30 миңден ашуун операциялар жасаган экен. Эң туура. Кийинки суроомду берем. Эгер туура тапсаңыз, мен сизге мына чоң турган белекти, оюнчукту берейин. Даярсызбы? Даярмын. Анда кийинки сурообуз мындай эжеке, кулак салыңыз. Байыркы биздин заманга чейин 460-жылдардагы байыркы грек дарыгери ким? Байыркы грек дарыгери. Точно билбейт экенмин. Билбейсиз? Ооба. Анда сизге чоң рахмат. Ардактуу көрүүчү, эфирден сырткары байланышыңыз. Ошентсе да сиз биздин биринчи сурообузга туура жооп бериңиз. Моундай болгон таттууну мен сизге ыйгарайын. Эфирден сырткары байланышып койсоңуз жакшы болот эле. Эгерде биздин дагы кийинки көрүүчүлөрүбүз тапкан болсо чалыңыздар, жана жообуңуздарды айтыңыздар. Көрүүчүбүз бар болсо, биз кабыл алганга даярбыз. Аракет жасаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр. Бизде дагы мынакей азыр көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз аябай бат-бат артынан чалып атат. Кийинки көрүүчүбүз кабыл алалы, анда жоопту алабыз. Саламатсызбы? Алло. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы? Сиздердин көрсөтүүңүздөрдү аябай кубанычтуу көрүп жатабыз. Таанышалы, атыңыз ким? Менин атым Жылдыз. Мен ушул кесиптештеримди көрүп аябай сыймыктанып отурам. Жылдыз айым, каяктан чалып атасыз? Мен Баткен шаарынан. Сиз демек ак халатчандардын арасында иштейсиз, Сиз да дарыгерсиз. Ооба, Зульфиянын кесиптеши болом. Демек, азыр бизди көрүп атасыз. Зульфия эже кандай ырдады? Баа берип коюңузчу. Аябай сонун. Аласкан экөө тең кесиптешим болот. Жакшы, эжеке, анда биздин сурообузга жооп бересизби же? Ооба, жооп беребиз, аракет кылып. Айтыңызчы, анда биздин заманга чейин 460-жылдардагы байыркы грек дарыгери ким? Байыркы грек дарыгери Ибн Сина. Жок, 460-жылдары, андан кийинки. Мына сиздер ант берип туруп ушул кесипке келесиздер го. Гиппократ. Азаматсыз, бар болуңуз, Гиппократ болчу. Эң туура, эми кийинкисини берейин, анан сизге туура тапсаңыз белегимди берейин, Дал ушул Гиппократтын энесинин аты ким? Биздин режиссерлор варианттар чыгарып койсун, караңыз экран астына. Гиппократтын энесинин аты ким? Режиссерлор мүмкүн болсо мынаке чыкты. 4 вариант турат, ойлоп көрүңүз, бирөөсүн айтыңыз. Варианттарды окуп коесун, жазуусу жакшы көрүнбөй жатат. Мага да бир аз алысыраак болуп атат, ошондуктан ардактуу көрүүчү мүмкүн болсо, жакыныраак карап көрүңүз. Меркель дейт, Изабелла дейт.
Моно дейт болуш керек менче. Мага да алысыраак болуп атат. Акыркы жообуңуз? Ойлонуп көрүңүз. Кесиптештериңиз балким жардам берер, Гиппократтын энесинин аты ким? Асы Фенарета деп турат. Акыркы жообуңуз? Алло. Алыстап кетти окшойт менимче. Алло, угуп атабыз, алло. Демек, кайрадан байланышка чыгыңыз. Атын унутуп калдым. Жылдыз эжеке. Жылдыз эжеке, мүмкүн болсо кайрадан байланышка чыгыңыз. Мен сиздин экинчи ушул сурооңузга туура жооп берсеңиз, анда мен сизге чоң белекти берейин. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кутман кечиңиз менен. Десек, менче байланыш өтө көп болгондуктан баягы биринин артынан бири чалуулар болуп атат. Биз азыр бир аздан кийин кайрадан бизге келген чалууларды кабыл алмакчыбыз. Андыктан дайыр болуңуздар. Андан бир дагы ушул кесиптештериңиздин урматына балким Абаскан эже бир жагымдуу музыкалык чыгарма аткарып берерсиз, Ушул жалпы кесиптештерди ушул Рахматса медайым акциясынын атынан утурлай, Ошо медайымдарга рахмат акциясынын атынан жалпы медицина кызматкерлерине жана бизди угуп аткан бүт угармандарга, көрөрмандарга ушул пандемияда өмүрдүн кандай жакшылыгын билип калдык окшойт деп өмүр деген ырдырда берсем. Сол болот. Анда жалпы ушул өмүр сакчыларына арналсын, каалап коюңуздар. Өмүр деген кыпкызыл гүл жайнаган, өмүр деген булбул бакта сайраган, өмүр барда өкүнбөстөн ойноп күл, өмүр өтсө жаратылбайт кайрадан. О өмүр сен чалкып жаткан көлдөйсүң, бирде өмүр салкыны соккон желдейсиң. Каалаганча пайдалана бергидей, же өмүр сен колдо буюм эмесиң. Жаштыгым сен кайда калып баратат, өмүр өтсө ак чач кылып жаратат. Арт жагынан ак жолугун булгалап артта калды. Айланайын балачак. Узун өмүр же кыскабы ким билет, акыры бир күн сокпой калат бул жүрөк. Сыйлашалы өмүр өтүп кеткенче көңүл калуу ölümden da güçlürüm. Sıylaşalı ömür ötüp
кеткенче көңүл калуу ölümden da күчтүүрөөк. Ай баракелде, чоң рахмат бар болуңуз. Албетте мына ушундай баягы оору учурларда, пандемия учурунда мына күнү түнү үйгө барбастан, үйдүн бетин көрбөстөн ушул биз Гиппократтын антын ичкенбиз деп өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдү тобокелге салып иштеп жүрдүңүздөр. Ушул үйгө барбай канча күн ушул ооруканада жүрдүңүз? Мен төрөт бөлүмүндө иштегениме байланыштуу биринчи пандемия чыкканда биздин сотрудниктерди да карантинге алганда, ошондо 14 күнгө больницада калдык. Эми чындыгында ушул медицина кызматкерлери ошол жерде жашап, ошол жерде элге кызмат кылып, ушул пандемияга караган болуп аткан учурда да ушунча курч болуп аткан учурда дагы бул төрөт деген токтобойт экен. Бул Алла Тааламдын бир эмеси экен. Ошол убакта дагы биздин ушул кызматкерлер элдин кызматында болуп, аялдар менен балдардын ден соолугу үчүн күрөшүп, бизде эми мындай элибизде ушундай калп экенбиз, төрөсө тууган урук деп көргөнү келет да. Ошондо ушул элдин больницага киргизбей, ичинде аялдарга толугу менен кызмат көрсөтүп, бизде партнердук род деген бар да, жакындары кириш керек да. Ошол убакта ошол нерселер токтоп, анан чындыгында азыркы убакта ушул аял эне менен баланын дагы ден соолугу жакшы болбой атпайбы? Ошолорго бүт кызмат көрсөтүш, анан ошонун арасында өзүбүздүн медицина кызматкерлери дагы ооруп калган учурлар болду. Ошолордун жетишпестиги болуп калды. Ошондо да ушунчалык кыйналып атканда дагы чыдадык да. Эми мисалы үчүн чындыгында бала чакабыз дегенде биринчиден ушу үй бүлөбүзгө рахмат. Бизге ушунчалык поддержка берип, колдоп, көбүнчөсүн ушул бизди үй бүлөбүз гана колдоду да. Себеби бүт жактар жабылып калды го биринчи пандемиядачы. Тамак аш дагы жок болуп калды. Туура эле. Ошондо дагы бүт бизди үй бүлөбүз жардам кылып атты да. Сөзсүз түрдө мынакей сиздер бар, албетте ушул ден соолуктун, адамдын ден соолугун баягы карап, албетте өзүңүз айткандай үйдүн бетин көрбөй, мына 14 күн 14 күндөн да ашык балким жүрдүңүздөр. Сиздерге рахмат айтабыз. Азыр анда мен дагы бир көрүүчүбүздү кабыл алайын, андан кийин балким Зуфия эжем даярданып дагы бир жагымдуу чыгарма калып берсе керек. Бияктан көрүүчүлөр жазатат, мүмкүн болсо ырдаткыла дейт. Азыр бизде дагы атайын SMS билдирүүлөрүбүз өтө көп келип атат. Жалпы сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалап атат. Ишиңиздерге ийгилик дейт, аман болуңуздар, эч качан сиздер оорубаңыздар дейт, каалатыңыздардай ак болуп жүрөңүздөр деген билдирүүлөр бар экен. Учурдан пайдаланып, жалпы ушул Рахматса медайым акциясынын атынан жалпыңыздарды, медайымдарды куттуктайбыз дейт. Чоң рахмат айтабыз. Кийинки SMS билдирүү Зуфия эжени ырдатсаңар дейт, албетте ырдатабыз. Кийинки SMS билдирүүбүз келгичекти, анда азыр бул жакта ассаламу алейкум, биз Таш көмүр шаарынан көрүп жатабыз. Эжекенин үнү жакшы экен, көбүрөөк ырдатсаңар рахмат дейт. Албетте бул сиздерге келген окшойт менимче. Азаматсыңар рахмат Алга Баткентова дейт. Чоң рахмат. Анда бир көрүүчүнү кабыл алабыз, андан кийин биз болсо эжебизди ырдатабыз. Кийинки көрүүчүбүз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутман кечиңиз менен. Атыңыз таанышабыз алгач. Атым Эркайым. Эркайым, кайсы жактан чалатасыз? Баткен облусунун Кызылбел айылынан. Кызылбел айылынан. Бизди көрүп атасызбы азыр түз эфирде? Ооба. Анда Эркайым, сиздин жооңуз анда? Гиппократтын энесинин аты Фенорита. Кандай дейсиз? Фенорита. Фенорита. Демек, бул сиздин акыркы жооңуз, Ооба, А варианты. А варианты. Эркайым, анда сизди куттуктайбыз. Ким жардам берди сизге? Өзүм. Өзүңүз окуйсузбу, иштейсизби? Өзүм окуйм, студентмин. Студентсиз. Кайсы кесиптин ээсисиз?
филфак, филологмун. Филолог о. Анда дагы бир сизге суроо берип көрөйүн, анан туура тапсаңыз, анда мен сизге ушул белекти карайын. Ушул ак халатчандар ушул кесипти аркалатканда кимдин антын ичишет? Гиппократтын антын ичишет. Адашпадыңызбы? Жок, мен акыркы жолум. Азаматсыз Эркайым, анда сизге кол чабып коелу, эң туура. Албетте дал ушул ак халатчан инсандар ушул кесипти тандап атканда Гиппократтын антын ичет экен. Эркайым, сизге мүмкүнчүлүк берейин, анда эжелерибизге бир учурдан пайдаланып, жалпы ак халатчандарга кабыл тилек айтып коюңуз, анан эфирден сырткары мен сизге кантип белекти алып кетесиз түшүндүрүп айтып коем, Менин эжем врач болуп иштейт. Азыркы тапта. Учурдан пайдаланып мен өзүм кабылlarımda айтып, тиши ийгиликтерди каалап кетем. Ата көзүм кан. Кызыл бел айынан болот. Сизге чоң рахмат, Эркайым. Анда эфирден сырткары сөз чалыңыз, мен сизге жол жобосун айтам, кантип белекти алып кетишиңизди. Рахмат сизге. Ыраазычылык айтабыз. Анда Эркайымдын урматына Зулфия эжемден бир жагымдуу чыгарма болсун. Вакытыбыз дагы мынакей өзүңүздөр башында айтып аткансыздар эле, убакыт мынча көп деп аткансыздар эле, билинбей эле мына жарым саатыбыз да өтүп баратат. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Жалпы ушул жеңүүчү кыздын урматына, жалпы анан сиздердин кесиптештердин урматына. Мына баары энелерге арналсын, энекем деген ырды деп коеюн. Жакшы болот. Баракелди, чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Бул жакта акыркы СМС билдирүүлөрдү окуйын, андан кийин сиздерге эркин микрофон берейин. Саламатсыздарбы? Ак халатчандардын майрамы менен куттуктаймын дейт. Травматология бөлүмүнүн медайымы Жеңе Ашрапова Махабатты майрамы менен куттуктаймын. Аваскан эжемди да куттуктаймын. Кызыл жолдон Айкөкүл Аваскан эжемди ырдатып коюңуздар сураныч дейт. Кийинки СМС билдирүү дагы бар. Бардык мед жумушчуларына таазим. Аваскан салам, ишиңе ийгилик. Досум Гүлзаттан СМС билдирүү келип түшкөн. Ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Жеңеме дейт, өнөрүңүз өркүндөй берсин деп бизге 370 абонентти СМС билдирүү жиберген экен. Кутман кеч дейт, баарыбызга тең болсун. Анда урматтуу эжелер, дагы бир бизге алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бериңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат, таазим айтабыз. Жалпы ушул бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдүн атынан жалпы эле ушул ак халатчандарга ыраазычылык айтабыз дагы. Эми сиздерге кыска эркин микрофон берейин. Жалпы көрүүчүлөргө сөзүңүздөр болсо айта алсаңыздар болот. Бардык бүгүнкү көрүүчүлөргө биз дагы чоң рахмат айтабыз. Эң негизгиси бул пандемия бүтө элегалы. Ошонун үчүн биринчиден ушул 3 нерсени сактасаңыздар.
бет капты тагып, колуңуздарды обработка кылып, анан аралыкты сактап, бизге мүмкүн болушунча үйүңүздөрдө болуп, жардам берсеңиздер, бизге ишибизге жеңилирээк болот эле. Чоң рахмат. Зүлфейчи. Мен дагы кесиптешим Мағыскандын сөзүнө кошуламын. Силерге дагы ийгилик ишиңерге. Чоң рахмат. Ушул дүйнө жүзүгө баары аманчылык, тынчылык, биринчи байлык ден соолук дегендей ден соолук каалайбыз. Бул жакта ыраазычылык сиздерге өтө смс билдирүүлөр көп келип атат. Буюрса эфирден сырткары дагы аны жеткирип коебуз сиздерге. Анда ардактуу жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандар, ушу менен мынакей билинбей биздин дагы убактыбыз соңуна чыгып бара жатат. Дагы бир учурдан пайдаланып, жалпы биздин ушул оюнубузга катышып берген көрүүчүлөрүбүзгө, жалпы биздин азыр карап отурган, эфир артында отурган жалпы биздин мекендештерге ыраазычылык айтабыз дагы. Ушул биздин демөөрчүлөр Эркетай дүкөнүнө ыраазычылык айтабыз. Бул жерде сиз жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 16 жашка чейинки улан кыздарга акыл эсти өстүрүүчү оюнчуктардын бардык түрүн жана ошондой эле кийим кечелердин бардык түрдүүлөрүн тапсаңыздар болот. Дареги Баткен шаары Курманжан дүкөнүнүн арткы жагында жайгашкан. Ал эми андан кийинки биздин кийинки демөөрчүбүз Кыргызстан дүкөнү. Бул жерде сиз чекени жана дүң баада үй турмушуна керектүү бардык продукталарды ушул жерде арзан баада кылсаңыз болот. Асылбек соода борборунун жер төлөсүндө жайгашкан. Жана ушул жеңген биздин инсандарды Эркайымды жана ошондой эле Бахар аттуу көрүүчүбүз дагы эфирден сырткары биз менен байланышып коюңуз деп суранып кетебиз. Ошентип бүгүнкү эфирибиз дагы соңуна келип жетти. Кызматыңыздарда аты жөнүм Расул Ахматов болду. Буюрса эмки жума катарыбыз түгөл сиздер менен көрүшкөнчө деп коштошуп калам. Жалпыңыздарга бейпил түн каалайм. Аман болуңуздар. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.